Кылымдардан бери Кыргыз айылы аталып, кыргыздар жашап, 1916-жылы Кыргыз айылы деген статус алган Баткендин алыскы Зардалы айылында бүгүн тарыхый маанилүү окуя болуп жатат деп айтсак болот. Анткени дал ушул айылдын инфратузумун жакшыртуу боюнча тапшырманы мамлекет башчысы Садыр Жапаров сентябрь айында дал ушул айылга келгенде койгон болчу. Дал ушул тапшырмалар чекесин аткарылып, бир нече секундалардан кийин айылга жалпы жарык берүү салтанаты күтүлүп жатат. Бүгін Зардалы айылында аябай чоң бір майрам болуп атат. Анткени Зардалынын элинин айткандагыдай жети уктаса дагы түшүнө кирбеген бір жаңылыктар болуп турат. Элдердин маанайлары аябай жакшы. Ар бир үйгө свет кирилип, көчөлөрдө жарыкталып, өзүнчө эле бир мындай бүгүн айылда майрамдашып атат. Елу алты үйгө панелдер коюлду. Күн нурунан иштеп чыгуучу панелдери, ошондой эле аккумуляторлор менен кошо. Башкача айтканда, ар бир үйдө 5 киловатт кубаттуулуктагы электр энергиясы сутка бою толугу менен электр энергиясы менен камсыз болунду. Бул жерде 56 үй, андан сырткары 2 мечит, 1 мектеп, 1 ФАП бар. Андан сырткары ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул жерде дагы чоң застава бар. Заставага дагы ошол солнечный панелдердин баарын коюп бүттүк. Президентибиз келгенде ушинтип жарыктандыруу кылып берем деген. Рахмат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич ушул Зардалы элинин атынан энергетика министрге, улуттар тармактан ишканасыга кыска мөөнөттө ушул биздин Зардалыга ушинтип свет кылып берди. Бардыгыга ушул Зардалынын элинин атынан рахмат айтабыз. Өмүрлөрү узун болсун. Көп жашасындар. Зардалы эли өтө кубанып турат. Буга чейин биз бул айыл жөнүндө көп кайрылуу жасаганбыз өткөндөгү президенттерге. Мына бул акыркы жолу ушу Садыр Нуркожоевичке курултайга барып кайрылды. Мына бүгүн биздин тилегибизди, оюбузду ишке ашырып, көзөмөлгө алып бүгүн свет жарып, бүгүн Зардалы айылыбызда өтө кубаныч чоң. Биз бардык эмгек кылгандарга алкыш айтабыз. Кубанычыбызга алар шерик. Biz şu 7 milyon kırgızın içindeki yaşavatkan ayıldın biriyiz. Çegeradabız. Bugün kuançımız çegi yok. Azır жарыктык келип жакшы болду. Мурда жарыктык жокту, 9 баланы ушул караңгыда чоңойттум. Курсакта арасында печкеге от жагып, очокко от жагып, жылытып, биз шаардагыдай жашоо жок бизде. Азыр эми жарыктык келсе анча жакшы го дейм. 9 баланы ушинтип караңгыда эле чоңойтуп алдык. Кыз малым деле ушул айылда чоңоюп өстүм. Кыйынчылык шарттарда чоңойдум. Биз жаш малыбызда чырак менен отурчубуз. Азыр балдарымды фонарик, чырак менен чоңойтук. Буюрса эми жарыкта көптөгөн кыйынчылыктан жеңип, жеңил жашоону жашайбыз деген үмүттөбүз.